Муну эч кимге айтпа. Алар кедей бойдон калышсын. Сен өзүң өнүк, өзүң болуп кет, өзүң ийгиликке жет деген Киясакинин бардык китептерин окуп, анын өмүрдү таржымалын изучать этип, ушул нерселерди айтууну туура көрдүм. Эгер ушул кадамдарды таштай турган болсок, материалдык жактан биз чындыгында бай болобуз. Материалдык жактан да. Биринчиден, акча үчүн иштебе. Акча сага иштесин, акчаны иштет. Активдер сага акча алып кетет. Актив менен пассивдин айырмасын бил. Толук түрдө билишиң керек. Актив акча кошот, ал эми пассив акчаны жейт. Туурабы? Пассив акча жейт экен. Мисалы жөнөкөй эле кружкаң бар, дагы 4 кружка алып коюңуз кетке болот, бирде 150 сом алып койдуң, кружка. Ал пассивиң болуп эсептелет. Актив кандай? Кружкаң бар, ал бирөөс жеде жетет болду. Сен кружкасыз эле жашай бересиң. Башка бир пайдалуу нерсеге, проектке акча тиксең, ошол сага 200 сом болуп келе турган болсо, демек ал активиң болуп эсептелет. Актив пассив айырмасын бил дейт да. Финансылык сабаттуулук, инвестиция. Бүгүн ушул нерселерде биздин көпчүлүгүбүздүн түшүнүгүбүз жок. Инвестиция кандай, кимге тигиш керек, канча жылда канча болуп акча келет. Мисалы, инвестор деген түшүнүк бизде жакшы өнүккөн эмес да. Кандай даяр акчаны бирөөгө берип коёмун деген түшүнүк бар. Кызганчак түшүнүгү бар. Мисалы, айран чыгарам деп бир бала сонун проектиси бар. 10 жылдык, 5 жылдык, 2 жылдык, 2 жылда болуп кетет, ушундай пайда кылат деп бирөө инвестор издеп келдиби? Акча бар, инвестор болушуңуз керек да. Договор болуп, ал бир нерсесин коёт, 2 жылдан кийин эгерде акчаны тигип бербесе, чыгарып бербесе, договорго жараша же сиз алып коесуз, же ал бирдекесин берет. Ошол сыяктуу инвестиция маселеси. Ал эми инвестициянын эң жакшысы бул билим. Сырткы себептердин бардыгы кетет, бирок билим бизде ар дайым калат да. Ошондуктан эң жакшы инвестиция бул билимге болгон инвестиция. Могону да пайдалуу билимге, пайдасыз эле эмес. 285 жолу англис тили курска каттадың, бирок бир дагы результат бойдабы, демек ойлонушуң керек. Мектеп, школалар акча табыш, акча маселесин, бизнес маселесин эч кайсы школа үйрөтпөйт дейт да Киясаки. Чындыгында ушундай. Мектеп бай болушту үйрөтпөйт. Өз алдынча үйрөнүшүң керек буну. Чечими ушундай, өз алдынча жеке изучать этишиң керек. Билебиз, мектепте 2-ге окуган балдар 5-ке окуган балдарды бүгүн башкарууда. Демек некен? Мектеп бай болушка үйрөтпөйт. Алар билимдүү болушка үйрөтөт. Кирешенин бир нече булагын түз. Бир гана айлыкка таянба. Мисалы, зарплатаңдан чыгып кет деген жери жок. Ошо зарплатага жериңде иштей бер, бирок ага кошумча бир бизнес кыл да. Кошумча бир чакан бизнестен баштап, карта сатасыңбы, кружка сатасыңбы, же суу сатасыңбы айтор. Кыскасы бир кошумча бизнес башташың керек. Ишкерлик ой жүгүртүүнү өнүктүр, мүмкүнчүлүктү көрө бил. Мисалы, чуркап келип атасың, лифтте бир бизнесмен Салымбеков келип атат. Лифттен 10 этажга чыкчайын, 10 этаж сенин убактың бар да. 10 этаж убагында какой-то секунд сен аны кармап кала турган, же номериңди деп бере турган деңгээлде ага бир сунуш беришиң керек, же сунуш алышың керек да. Ошо сунушту туура пайдалан дейт да. Туурабы? Ишкерлик ой жүгүртүүнү өнүктүрүшүң үчүн ишкерлер менен чогуу жүрүшүң керек. Чөйрөңдү оңдошуң керек. 70% чөйрөдөн. Алкаштар менен жүрсөң кантип бизнесмен болосуң? Бизнесмендердин, ишкерлердин чөйрөсүгө киришиң керек да. Салыктарды өзгөчө мыйзамды катуу окушуң керек, түшүнүшүң керек. Мыйзамды билбегендик эске алынбайт да, мыйзамга тартылып жаткан учурунда. Мен мыйзам билбей калыпмын дей албайсың да, мындайча айтканда. Анда бардыгы мен билбей калыпмын деп чыгыла берет. Билбегениң эсепке алынбайт. Ошондой экен, мыйзамды билишиң керек, жатташың керек, окушуң керек. Анчалык кыйын эмес. Мыйзамды түшүн. Байлардын эрежесин билишиң керек. Коркууну башкар. Коркуу мүмкүнчүлүктү жаап коет. Катуу коркуу мүмкүнчүлүктөрдү жабат. Билесиңби, сенин коркууң сени акылга тартууда. Канчалаган коркууларды деп, болбогон коркууларды деп, бизнесте күйүп калсам не болот, мындай болсо не болот деп ойлонуп отура берип, ушунча өмүрүң өтүп кетти да. Эч бир бизнестин башкаруучусу болуп калат эгер коркууңду башкара билгениңде. Карзы стратегиялык жактан колдонууну билишиң керек. Жаман эмес, туура колдонуу маанилүү. Кредит алба, кредитке жакындаба, кредит ар дайым артка тартат, зыянга тартат, кредит башың балеге тыгып койгондо түшүнбөй каласың. Туурабы? Кредитке жакында барба. Тобокелге акыл менен бар. Эсептелген тобокел жеңишке жеткизет. Тобокел десе дароо тобокел кылып миллион доллар тыгып жок. Мисалы 100 000 сомдук иш бар, 100 000 сомду 1000 сом тыгып кылып көр. 100 000 сомдук дүмбүл алып келип сатып көр. 100 сом дүмбүл алып келип сатып көр, кандай кетет. Ошого жараша кошуп кете бересиң объемду, туурабы?
резко болуп кетет дебе да. Тармак түз, туура адамдар менен бол, команда чогулт, команда менен көп ийгиликтерге тезирээк, батыраак жетесиң. Сенин пикириңдеги адамдар көп болгон, аларды башын бириктириш сенин милдетиң. Көп лидерлер, көп хандар, падышалар неге падыша болду? Алар көбүнчө ошо хандыктарды, падышаларды башын бириктиргендиги үчүн падыша болду. Акча үчүн эмес, тажрыйба үчүн иште. Көндүмдөр байытат. Тажрыйба негизги маселе. Мисалы, кече жакында китебимди чыгарып жаткан учурумда ошол эжебиз 20 жылдык тажрыйбасы бар да. Ага акча эми өзү келет. Ким китеп жазамын десе, ага редактор болуп бер деп сунуштап келет да. Ал тажрыйбасы бардыгы үчүн мен ошого барып атам. 20 жыл тажрыйбасы бар депчи. Ошол сыяктуу эле сенде тажрыйба болсо, кедей болбойсуң деген, бай болосуң деген. Туурабы? Тажрыйба үчүн иштешиң керек. Пассивдүү киреше жарат. Сен уктап жатканда да иштесиң. Бул кандай? Мисалы 100 терминал магазинге коюп койдуң, сен уктап атканда терминалда адамдар акча алат, акча чыгарат, акча чечет, сенин счетуңа акча түшүп тура берет да мындайча айтканда. Ушуну терминалды мисал келтирип атам. Толтура башка тармак. Мисалы 10 торговый центрге игрушка ойной турган, баягы тыйын саса ойной турган немелер бар. Ошолорду келип Кытайдан арзан эле коюп койдуң 50 000 сомдон. 10 филиалдан айына саңа жок дегенде 1000 сомдон пайда түшүп турса, 10 000 түшүп калат да мисалы үчүн. Ушул саңа не? Уктаганыңда дагы келе турган каражат болуп эсептелет. Ошол бизнес негизи. Сен эркинсиң дегени да. Мүмкүнчүлүк не? Кризисте жаралат. Мисалы, бардык алтын казылса ошол жерде лопатка сат дейт го. Бул туура маселе. Муну кенен түшүнө турган болсо, адамдар алып кирип аткан жерге алып кир деген шарт эмес. Адамдар жылга шабдолу экти, картошка экти, мен ушуну эгем деген шарт эмес. Өзгөчөлөн. Ар бир нерсе ар жылы өзүн көрсөтүп коет. Сабзы бир жыл кымбаттап кетти, пияз бир жыл кымбаттап кетти, күрүч бир жыл кымбаттап кетти, айтор өзүн көрсөтөт ар бир жыл ар нерсе. Көпчүлүк корккондо сен анализде да, анализде. Бир нерсени эл кылып атат деп эле кылып кетпе, анализ болсун өзүңдө. Максат жана тартип негизги маселе. Байлык фокусунан келип калбайт. Фокусунан келген байлыктагы өтө өлчөмдүү маселе жаратат сага. Даяр. Ойлада бош турат. Каалаганыңды эксең болот. Аракет.